өзгөн өнөрпоздорунан ушундай бир жакшы чыгарма болду. Ал эми биз болсо жасалма сулуулукпу же табигый сулуулукпу деген теманы алкагында көрсөтүүбүздү улантабыз. Коногубуз бар, эстрадабыздын эң сулуу айымдарынын, ырчы айымдарынын бири Салтанат Шекенова бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Маанайыңыз менен. Кош келдиңиз биздин студиябызга. Буюрса. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы, Кудайыма шүгүр. Жакшы, Салтанат айым. Эми дароо эле биздин тема боюнча кепке кирсек да, сиздин клиптериңизди, сиздин ушундай өзүңүздү алып жүргөнүңүздү карап көп эле сурашса керек. Салтанат, сен жасалма сулуулукка аябай көп эле ыктайсың депчи. Ушундай сөздөрдү көп эле угасызбы? Угам. Көп эле угам. Кандай жооп бересиз? Мисалы, мен Instagram баракчамда да ушундай суроолор көп да, жазалма депчи. Анан эми азыркы учурда эми жазалмалуулук бул кирпигибизди обязательно жасатабыз. Кашыбызды татуаж кылдырабыз. Ооба, жазалма сулуулук бар обязательно. Анан тырмагыбыз жасатабыз. Бул баягы күнүмдүк сулуулукка да. Күнүмдүк эмеси дагы барбы ошондо? Күнүмдүк эмеси бул макияж коюу да. Макияжды мисалы повседневкада койбошу мүмкүн. Эфирлерге чыкканда боенуп коюш мүмкүн да. Анан көбүнчөсү айтат, боеносуңар, слишком мындай, тиндей депчи. Анан, конечно, эфирлерге чыкканда боенобуз, анан прямой эфирлериме чыкканда айтып калышат, ошо биз макияж сүрөт койбойсуңбу депчи. Анан азыркы учурда биз макияж коеюн десем, Инстаграмга сүрөт кирбей жатат. Буюрса биз макияж сүрөт киргизем, андан коркуп деле качпайбыз, аябай деле жаман эмес дегендей. Эмне үчүн деген суроода, кирпикти эмне үчүн өстүрөбүз, өзүңүздүн кирпигиңизди калтырып койсоңуз болбойбу, кашты эмне үчүн жасатасыз, өзүңүздүн кашыңызды калтырып койсоңуз болбойбу деп сурашып болуш керек, Аны кандай жооп берсем, мен баягы кирпикти бардык эле көп эле кыздар, эжелер бардык эле коюшат, бирок азыр сенде жок экен. Эмнегедир деп коесузбу? Бул эми баягы боенбой жүргөнгө жакшы да, ыңгайлуу. Боенбой жүргөнгө ыңгайлуу, Эртең менен турганда эле супсулуу болуп койгоносуң. Супсулуу, кашың турса, кирпигиң турса, супсулуу эле чыгып каласың. Ал эми макияжды болсо повседневкада колдонбой койсо болот. Эми пластикалык хирургдун жардамына бардыңыз беле? Баргам. Ал азыр аябай мондай күчөп ютубтарда бардык жерлерде жайнап жүрөт. Салтанат биягын жазат. Мен жазаткам оозумду. Жакында эле бир 10 күн, 15 күн болуп калды. Өзүңүзгө жактыбы? Жагып атат. Жагып атат. Башында жаңы жасаганда аябай жаккан болчу, андан кийин баягы шишип, шишик отектор болуп, анан кичине некрасиво көрүндү. Азыр болсо кетип баратат, эми дагы кичине калды, бирок кеткенде шикарно болуп калат болуш керек. Мага өзүмө лично жагып атат да. Анан ар бир адамга жагыш өтө оор да, туурабы? Анан кээ бирөөнө жагып атат, кээ бир кыздар менин личкаларыма кирип сурашат. Каяктан жасаттыңыз, канчага жасаттыңыз, анан тиндей мындай депчи. Канча турат негизи ошол оозду жасаткан? Мисалы ооздуку мисалы $200 өйдө болот. Сиз канчага жасаттыңыз? Меники болсо эми чынын айтканда меникин жөнүнө жасап беришти, реклама кылып бергенгечи. Бирок ушул мен жасаткан форма мындай биягымдай, анан үстүндө контуру менен болгон форма бул 18 000 сом. 18 000 сом болот экен, Негизи баягы эмне максат менен жасаттыңыз да? Оозуңуз өзүңүзгө жакчу эмеспи? Жок, оозум жагат, оозум чоң эле. Муну үйдөгүлөр да көрүп айтышты, өзүң оозуң чоң эмес беле депчи. Просто мен аябай деле чоң мили куйдурган жокмун, бир милиден куйдурдум. Если 2 мили болгондо аябай чоң болуп калмак болуш керек да. Оозум формасы өзүмө жагат, просто ойлоп койдум да, мындан кийин жасатпайын депчи. Бирок бир жасаткандан кийин экинчи жолу дагы кайра бара берет деген ошол үчүнбү? Барат кезиң ойлонуп отура бересиң, дагы каягын жасатсам депчи. Көрдүңүзбү? Оор болуп калып турбайбы? Негизи баягы мырзалар биз көпчүлүгүбүз айтып келебиз да, буга чейин деле айтып келебиз.
эле айтып эле келе атабыз да ушул биз болсо ушул табигый сулуулукту колдойбуз, табигый сулуулугу менен жүргөн кыздарды биз баалайбыз деп ушинтип Жакшы көрөбүз. төш кагып келебиз баардыгыбыз элечи, ар бир эркек, ар бир мырза элечи. Анан сиз аларга карабастан эле кайрадан ошол баягы жасалма сулуулукка басым жасап баратканыңыздын себеби эмнеде? Жок, мен аябай деле басым жасабайм. Аябай эмес, бирок Бирок чынын айтсам, эми мындай карасам, актанганым менен все равно жазалганы бар да. Ооба. Мына кирпик, каш жазалып турат, оозум жазалды. Бирок чынында басым жазалып бараттыр, азыр ойлонуп кеттим да. Табигый сулуулук ана мындай тигиндей деп айтышат, эми антсе деле болот, бирок чегинен ашып кетпеш керек да. Жазаныш керек, бирок чегинен ашып эмес. Бирок көбүнчө үй бүлөлөрдө мындай го, тамашачынга келтирип айтып кетейин. Күйөөм айтат, ушундай эле сулуусуң деп, анан бирок башкаларды мынтип карайт деген айымдар, эжелкелер кездешет. Бирок ошон үчүн анча-мынча жазанып койсо эчтеке болбойт болуш керек да. Канчалык эркек, мисалы, мен сага ушундай табигый сулуулугуңду жакшы көрөм деген менен аял болгондон кийин кичине жазанып каранып коюш керек деп ойлойм. Салтанат Микеч, сиз баягы бул сулуулук деген баягы өзүнүн бир убактысы болот да. Сулуулук деле бир убакытта кетет да бул нерсечи, баягы жашыбыз өткөндөн кийинчи. Анан сиздин баягы бир 50 жаштагы Салтанатты кандай элестетесиз? Ушундай дагы деле ооздору ушундай мындай жазалган. Ошондой болуп элестетесизби? Мен аны да ойлонуп Зыяны көрдүм да. тийбейби ошол мезгилге келгенде? Зыяны балким эгерде бетиңе көп эле мындай бетке ботокс сайдырат, мисалы, буручтарды кетиртип, ошолорду көп колдонсоң, кийин 50 жашта аябай коркунучтуу көрүнүш болуш керек да. Ошон үчүн мен бетиме анчалык ботокс колдонбойм деп ойлойм да. Баягы массаждар менен же кремдер менен беттин жазалгасын жасаса болот. Мисалы, жазалган айымдарды деле көрүп атабыз, башка чет өлкөлөрдүкүн деле. Ботокс коюлган беттер мындай живой көрүнбөйт да, мындай өлүп калган кишинин бетиндей болуп коркунучтуу көрүнөт да. Ошон үчүн мен ойлойм, бетке ботоксту көп койдурбаш керек депчи. Оозго бул эчтеке деле болбойт болуш керек да, менин оюмчачы. Азыр айтып атпайбы, мырзалар боенбогон, табигый сулуу кыздарды жактырат депчи. Сиздин көз карашыңызда ошондойбу чындап эле, же баары бир өзүн карап, өзүн боенуп, жада калса пластикалык хирургдун жардамына барган кыздарды карашабы? Сиз баягы бам салып байкайсызбы? Эгерде ошол пластикалык операциялар, мисалы, айымга жарашып калган болсо, кантип мырза көрүп сүйүп калбасын. Эгерде аябай ошо жарашыктуу болуп жасалган болсочу, аны жакшы эле көрүшөт. Просто мисалы, сурмасы жок кыздар бар, ошолор көздөрүн жазатып алган болот, же болбосо мындай баягы ушуну жакшы көрүп алып алышат да, баягы Кытайда деле бир окуя болгон, ушундай алып анан баласы башкача төрүп. Ошон үчүн анчалык чегинен ашып эмес, баягы өзүңө жарашыктуу акырын эле мындай кичине эле өзгөчөлүк болсун, а так мындай слишком өзгөрүп кеткен болбойт да. Анткени мисалы, эфирде көрүп, сонун кыз экен деп ойлоп жүрүп, анан жаныңда көргөндө коркуп кетпегендей болуш керек да. Жакшы, чыгармачылыгыңа келсек, кандай жаңылыктар, акыркы жаңылыктар менен бөлүшүңүз, анан биздин программабызда соңуна чыгып бараттыр, Акыркы жаңылыктарым, киного түштүк. Жакында кинодо главный ролдо болдум. Кайсы кино? Мурас деп жакында чыгат. Азыркы учурда монтаж болуп жатат. Ал эми эр жагынан айта кете турган болсом, жаңы ыр жаздырып атам, бактылуумун деген. Дагы ыр жаздырып атам, ал кичине сыр болуп турсун. Анан кийин буюрса эми жакында клип тартып, антип иштеп, сиздерге дагы келип тартылаганга аракет кылам. Эң сонун Жакшы. ийгиликтерди каалайбыз. Элдин көңүлүнө жаккан клип анан ыр болсун, Рахмат. Сизге рахмат, ар дайым сулуу болуп жүрө бериңиз. Биз жыйынтыктайбызбы анда? Биз болсо азыр Салтанат менен коштошуп өткөнбүз. Салтанат Шекенова бизде конокто болду. Сизге дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз. Ооба. Ал эми биз болсо биз болсо эфирибизде дал ушундай маанайда улантып, кийинки биздин кесиптешибиз даярдап келген сюжетти чогуу көрөбүз.